эл айтып атат, как одна бабка сказала деген бул аргумент эмес да. Бир четинен, бирок экинчи чети бар. Мисалы ошон үчүн журналисттик иликтөө деп атпайбы? Эгерде мисалы биз тергөөчүнү алсак, же прокурорду алсак, анын ушундай ыгаарым укугу бар. Ал жана катты жолдосо ага эч ким жооп бербей кое албайт. Ага чара көрүлөт. Жада кылса жооп бербей койду деп мүмкүн кылмыш ишин козгойт. Камапта эле коет. Ошон үчүн анын талаптары сот өзүн талап кылып алат. Журналистте андай мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн дагы мындай ага бир прокурорго койгон талаптай сен койгонубуз туура эмес да. Ал өзүнүн мындай мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүнүн жанагы шарттарына жараша. Мисалы ачык маалымат деп коет. Ачык маалыматтардан алып туруп, ошого негиздеп иликтөөнү, мисалы, мен тиги аэропорттон алдым, муну темир жолдон алдым, муну бияктан алдым деп эметсе, көрсөтүп турса, ал менимче жетиштүү.